Жылдын 18 декабрында Жалал Абадка болгон жумушчу сапарынын алкагында досу Камчыбек Ташиевдин жээни жетектеген Кыргыз Петролиум компания ишканасына барган. Ал ишкананын кызматкерлери менен баарлашып жатып, Кыргыз Петролиум 2020 жылы 47 миллион сомго кризиске батканын, ал эми 2021 жылы ишкана дароо өнүгүп, таза кирешеси 160 миллион сомду түзгөнүн айткан. Былтыркы жылы мен 10 миллион деп эсептеп жүрдүм элем. Оказывается 47 миллион минуста болчу экенсиңер, э? Мына жетекчиңерди алмаштырдык, талаптарды койдук эки жагына тең. Уурдабагыла, коррупцияга аралашпагыла, болгон мамлекеттин акчасын, пайдасын мамлекеттин чөнтөгүнө салгыла деп. Быйыл мына 160 миллион, 200 миллионго жакын сом берип атпыз. Мына иштесе болот экен да, уурдабаса эле болот экен да. Президенттин ушундай сөзүнөн кийин чын эле уурдабай өлкө үчүн иштесе болот турбайбы деген ойго келип, өнүккөн өлкөнү элестетесиң. Бирок коррупция жок, өнүгүү болууда деген актануу бардык бийликке мүнөздүү көрүнүш экенин эстеген соң, аталган ишканада чын эле уурулук жокпу деген суроону өзүбүзгө берип, чын бышыгын текшерип көрүүнү чечтик. Компанияны өнүктүрүп жатканы айтылган Кыргыз Петролиум компаниянын жетекчиси Матисаков Байгазы Камчыбек Ташиевдин бир тууган эжесинин уулу. Муну Шайырбек Ташиев да өзү тастыктаган. Байгазы Матисаков деген да сиздерге жээним болот менен. бир тууган жеңиздер болот, э? Аталган кызматка ал октябрь окуясынан кийин дайындалган. Биздин иликтөөчү топ президент Жалал Абадка барганга чейин Байгазы Матисаков баш болгон Ташиевдин туугандары кандай кызматтарга орношуп жаткандыгы тууралуу материал даярдаганбыз. Кыргызстанда 31 жаштагы адам эң ири нефть иштетүүчү заводду жетектеп калышы мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Бирок аны үчүн туугандарың чечүүчү кызматтарда болуш керек. Дароо эле четин чыгара кетели. Биз сөз кыла турган бактылуу жетекчи ал Камчыбек Ташиевдин тууганы. Чынында Ташиевдердин бизнеси мурдатан эле күйүүчү май менен байланыштуу экени айтылып келет. Алсак Жалал Абад нефтини кайра иштетүүчү заводу УКМКнын башчысынын бир туугандарына катталган. Тактап айтканда, Казыбек Ташиев негиздөөчүсү болсо, иниси Шайырбек Ташиев ишкананын директору. Кыргыз Петролиум компания Кыргыз нефтегазга тиешелүү жападан жалгыз нефтини кайра иштетүүчү ишкана. А бул эки ишканада тең мамлекеттин үлүшү бар. Заводдо Кыргызстандан казылып алынган нефти кайра иштетилип, дизель, бензин, мазут өндүрүлөт. Өндүрүлгөн продуктулар кимдер аркылуу кайда сатылат? Азыр ирети менен айтып беребиз. OCCRP эл аралык иликтөөчү журналисттер тобу бизге 4 документти табууга жардам берди. Алардын бири Region Oil компаниясынын экспорттук операциясы. Ал документтерге таянып айта турган болсок, Region Oil компаниясы УКМКнын төрагасынын жээни Байгазы Матисаков жетектеген Кыргыз Петролиум компания ишканасында өндүрүлгөн мазутту экспорттойт. OCCRP тарабынан берилген документтерде Region Oil 2021 жылдын 23-24 июнь күндөрү Өзбекстандагы Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводуна 3666 тонна мазутту экспорттогон. Эми ишкана эки эле күндө канча киреше тапканын эсептеп көрөлү. Мамлекетке тиешелүү заводдун өзүндө 1 килограмм мазут 19 сомдон чыгат. А Region Oil 28 сом 55 тыйындан экспорттой турганын эске алсак, 2 күндө сатылган 3666 тонна мазуттан 37 миллион сом киреше таап жатат. Эң кызыгы, мамлекеттин үлүшү бар заводдон өндүрүлгөн продукцияны ортомчу компания сата коюп пайда көрүүдө. Эми ушул жерден Region Oil деген эмне болгон ортомчу компания, анын Ташиевдерге тиешеси барбы, жокпу деген суроо туулат. Юстиция министрлигинде Region Oil компаниясынын негиздөөчүсү катары 34 жаштагы Айдарова Назгүл Кубанычбековна аттуу жаран көрсөтүлгөн. Компания өзү 2020 жылы түзүлүп, 2021 жылдын апрель айынан баштап гана толук кандуу ишке киришкен. Компаниянын жетекчиси Назгүл Айдарова Байгазы Матисаков сыяктуу эле Ташиевдердин жакын адамы. 2021 жылдын апрелиндеги шайлоодо ал Ата журт партиясынын тизмеси менен Жалал Абад шаардык кеңешке аттанган. Айдарова ал учурда талапкер катары берген маалыматында кызмат орду деген графада Жалал Абад нефтини кайра иштетүүчү заводунда бухгалтер болуп иштей турганын көрсөткөн. Аталган завод УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдердин бир туугандарына тиешелүү экенин айтпасак да белгилүү. 11 апрелдеги жергиликтүү шайлоодо Назгүл Айдарова депутаттыкка өткөн эмес, бирок 16 апрелден тарта анын Region Oil компаниясы экспорттук жана импорттук операцияларды активдүү жүргүзө баштаган. Назгүл Айдарованын Ташиевдерге байланышы муну менен эле бүтүп калбайт. 2021 жылдын күзүндөгү парламенттик шайлоодо Сузак шайлоо округунан Шайырбек Ташиев талапкерлигин койгон. Назгүл Айдарова Ташиевдин БШКдагы каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп катталган.
Бул айымдын Ташиевтерге канчалык жакындыгы бар экендиги тууралуу сураганыбызда депутат Шайырбек Ташиев буларды айтты. Назгүл Айдарова деген адам менен сиз кызматташасызбы? Сиздин бухгалтериңиз болуп иштешет, бухгалтер болуп иштейт. Бирок ошол эле мезгилде регион оюлдун да жетекчиси катары катталат экен ал. Ошол же туугандык байланышыңыздар барбы? Эч кандай туугандык байланышыбыз жок. Ошо бизде иштейт да. Сиздерде да иштейт, ошол эле мезгилде регион оюлду дагы. Регион оюлдун дагы ошо жана жетекчиси. Кайрадан Кыргыз Petroleum компания тууралуу сөз кылсак, компанияда өндүрүлгөн мазутту Өзбекстанга экспорттаган Регион Ойл 2 күндө эле 3666 тонна мазуттан 37 миллион сом киреше таап жатат. Ачык бюджет порталындагы маалыматтарды карап көрсөк, Назгүл Айдарова жетектеген Регион Ойл компаниясы 1 жыл ичинде түштүк бажы тарабынан 52 жолу төлөм жүргүзгөн. Назгүл Айдарова бизге берген комментарийинде ал жетектеген компания мазуттарды экспорттой турганын жашырган жок. Бирок 1 жылда канча тонна мазутту экспорттогону тууралуу кенен маалыматты берүүдөн баш тартып, кызыккан суроолор менен салык кызматына кайрылышыбызды айтты. Кандай продукцияларды экспорттойсуздар? Только мазут. Мазут. На первый продукт запрещен записывать, что только мазут экспорт. Кайсы жактарга экспорт болду быйылкы жылы? Өзбекстан, Италия. Бир жылда канча ошо экспорт жасадыңыздар, ошол жөнүндө маалымат алалы дедил. Мен андай маалыматтарды бере албайм сизге. Эмнеге? Налоговый органдан бар болгон. Эми жалпы схеманы чийип көрсөтүп берели. Октябрь окуясынан кийин Камчыбек Ташиев бийликке келет. Андан кийин Кыргыз-нефтегазга караштуу Кыргыз Petroleum компанияга анын жени Матисаков Байгазы жетекчи болуп дайындалат. 2020 жылы түзүлгөн Регион Ойл компаниясы 2021 жылдын апрель айынан баштап гана Кыргыз Petroleum компаниядан мазут ташый баштайт. Эмнеге ортомчусу жок экспорттаганга мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттик ишкана 1000 деген тонна мазутту ортомчулардын колуна карматып жатат. Кыргыз Petroleum компания жылына 160 миллион сом тапса, ортомчу Регион Ойл 2 күндүн ичинде 37 миллион сом киреше таап отурат. Эми эл аралык тажрыйбага токтолуп көрөлү. Украинада экс-депутатка тиешелүү компания мамлекеттик ишканада өндүрүлгөн продукцияны экспорттаганы үчүн кандай жазага кириптир болгон? Прокуратуранын коррупцияга каршы адистештирилген кызматынын башчысы Назар Холодницкийдин айтымында саясатчы мамлекеттик компаниянын каражатын уурдаган деп шектелүүдө. Сотто прокурор саясатчыны камакка алууну эгер бошотулса 300 миллион гривен күрөөгө коюуну суранган. Пока же прокуратура попросила арестовать бывшего депутата на 2 месяца, а в случае освобождения из-под стражи объявить залог в 300 миллионов гривен. Оба, бул Украинадагы окуя. Бизде мындай окуянын соңу эмне менен бүтөрү тууралуу юридикалык корутунду бере албайбыз. Биз болгону фактыларды гана келтиребиз. Саламатта калыңыздар.